Ал болсо баштагыдай эле мени шектүү карап жаныма жакындады. Анан ошол эле абалда мага сунуш менен келгенин айтты. Мария, сени алганы келдим. Каяка? Түнкү клубка. Мен баргым келбей жатат. Үй бүлөм менен баарлашып отургум келет. Ал менин баш тартканыма кабагым кашым деген жок. Өзүң бил, мен кеттим. Ханска карата дагы эле ичим эч жылыбай койду. Ошол эле нерселерди кайталап жатам. Бул карылык го сыягы. Ханс кеткенден кийин апам келди. Бил эшиктин жанында турду. Ошол убакта түрк кошунанын үйүндө ызы чуу башталды. Эркектин үнү угулду. Түркчө сүйлөп жатты. Эмне деп жатканын түшүнүп жаттым. Ал кыйкырып жатты. Кыйкырыктын өзүнүн тили болуп, аны баары эле түшүнөт. Мени кара катын, сени өлтүрүп салайын дейм. Бирок түрмөгө түшүүдөн гана коркуп турам. Уктуңбу? Андан соң кайра аялдын үнү жаңырды. Урба, суранам, жардам бергиле, жардамга эч ким келбейби? Карасам апам кубанганынан бийлеп жатыптыр. Карачы, маданиятсыздык ушинтип ачыкка чыкканда кандай сонун. Ислам дини зомбулуктун дини экенин ушул мусулман болуп кеткен акмак немистерден да түшүнөт эми. Кол арабада отурган тайжан болсо апамдан көзүн албай карап турду. Жок, Тереза, мындай кылганың болбойт. Мен динге бекем ишенген христианмын. Күйөөм да христиан болчу. Бирок мен жылына 3 жолу күйөөмдөн токмок жечүмүн. Адам бар жерде сөзсүз жамандык болот, Тереза. Андай кекчил болбо. Диндер зомбулукка чакырбайт. Кайсы дин болбосун адамгерчиликке чакырат. Исламга болгон бул жек көрүү сезимиңден баш тарт. Жек көргөн адамдын ички дүйнөсү да жүзү да көрксүз болуп калат. Тереза, мен да сендей эле христианмын. Бирок мусулмандарды жек көрбөйм. Эмнеге жек көрөйүн? Алар да биздей эле ишенет, өз ишениминде жашап жатат. Кудай баарыбызды угат. Бул дүйнө баарыбызга жетет. Аял болсо жардам деп кыйкырып жатты. Дароо полицияга чалдым. Анан алардын келишин күтпөстөн түрк кошунанын эшигин кактым. Эшикти бала ачты. Уруксат сурабастан эле үйгө кирип аялдын жанына бардым. Башы жарылып, көзү канга толуп калыптыр. Ал эми күйөөсү болсо мен эшикти какканда диванга отуруп, эч нерсе болбогондой радио угуп жаткандай түр көрсөтүп отуруп калган экен. Уулу болсо бурчта бүк түшүп соолуктап ыйлап отурду. Алардын мындай абалын көрүп алып жаным ачып, жүрөгүм зырп этти. Аялдын жараатын таңып жатканымда полиция келди. Күйөөсүн кармап кетип бара жатканда ал: "Аялым мекени жалганбы? Мен аны урам да, сүйөм да" деп кыйкырып баратты. Атайын мугалим жалдап түркчө үйрөнгөнмүн. Ошондуктан эркекти түшүнүп жаттым. Полиция кызматкерлери түшүнүшкөн жок. Болгону: "Ага, биздин өлкөдө аял урганга жол берилбейт" деп кайталап жатышты. Албетте, түрк бул сөздүн жалган экенин жакшы билчү. Себеби аялдын укугун коргоо боюнча Европа дүйнөдө биринчи орунда экенин да билчү. Аял үчүн тез жардам чакырылды. Ал полиция менен чогуу кетти. Ыйлап жаткан Османды сооротуп, апаңды чакырып келем деп үйүбүзгө алып кеттим. Анан мен да аялды ооруканага коштоп баруу үчүн артынан бардым. Ошол түнү аны ооруканада калтырышты. Барганда түрк аял бир аз өзүнө келип калган экен. Аты Айше экен. Айшени ооруканадан чыгарып алып үйүнө жеткирип бардым. Османды да апасынын колуна тапшырып бердим. Аял күйөөсүнө каршы доо арыз жазбаган соң ал нааданды бир эле түн кармап эртеси кое беришти. Анын акылы жетпеген сезимдерин муштугу менен аялынан чыгарып жатты. Бул ортодо Бел вагнизат колдонуп жүргөнү үчүн мектепке чыгарылды. Бир күнү түн ортосунда Бел сүйлөшкөн кызы Дем менен үйгө келди. Апамдын жини келип өзүн коерго жер таппай жатты. Бирок атам: "Эркиндик деген бар. Жаштарды тынч кой" деп апам ачууланды. Ушундай көз караштарды адамдар миллиондогон атасы белгисиз балдарды жарык дүйнөгө алып келип жатышат. Ошондо мен атама жалбардым. Ата, болгонуңду көрсөт. Ата деген баласын коргогон адам. Сен болсо эркиндик деген шылтоо менен балаңдан баш тартып жатасың дедим. Бирок атамда муну кабыл ала турган түшүнүк жок болчу. Дем болсо мас, кайда жүргөнүн аңдып биле тургандай абалда эмес. Көзүн сүзүп суроолуу карап: "Бул жер өзү биздин үй эмеспи, Бел?" деп сурап коюп жатты. Мына ушундай эркин дүйнө кээде менин жүрөгүмдү айланчу. Акыры Селиндин атасы Клаусту таптым. Аны бир кафеге алып бардым. Сүү мени башка бир атаандаш катары көрдү окшойт. Дароо мага атырылып: "Кое бер аны. Ал менин сүйүктүм. Аны сага бербейм" деп кыйкырды. Мен шашпай ага бурулуп: "Уялбайсыңбы, адепсиз? Чыныгы ууру сенсиң. Бирөөнүн эрин уурдаган чыныгы ууру сен. Ушундай бир сокку жегенде кимге туш болгонуңду түшүнбөй каласың. Жогол көзүмө көрүнбөй" деп кыйкырдым. Кыз Клауска жакындап: "Бул аял эмне деп жатат? Сен эмне, эч нерсе деп айтпайсыңбы?" деди. Клаус болсо акырын уялган абалда: "Сен бара бер, келери менен баарын түшүндүрөм" деди.
Кыз сыртка чыкты, бирок алыска кеткен жок. Кафенин сыртынан бизди аңдып турду. Клаустун көзүнө тике карап суроо узаттым. Кызың түнкүсүн терезеден сыртты тиктеп, атам келет деп күтүп отурат. Сен оюңча ал кимдин кызы? Намыссыз адам бул жерде дагы аң колугуна салып түшүнбөдүм деди. Түшүнбөдүм деген нерсе жок. Сен абдан жакшы түшүндүң. Кызыңды барып бир көрүшүң керек. Сен кызыңды майып кылган энесин көрбөсөң да, кызыңды барып көрүшүң керек. Эч болбоду дегенде эртең кечке чейин Селинди алып чыгып, аны бир аз кыдыртып көңүлүн ал. Эгер муну кылбасаң, анда силерге Германия тар болот, дедим. Адам өзү үчүн күрөшкөндө утулуп калышы мүмкүн дешет, бирок башкалар үчүн күрөшкөндө кашыкканы калганча тырышып күрөшөт экен. Демек менин бул күрөшүм, күтүлбөгөн катуу сүйлөгөн сөздөрүм өзүм үчүн эмес, бирок ошого карабастан ал киши мага терс жооп кайтарган жок. Эмнеси бар? Айта турганымды айтып алып кафеден чыгып кеттим. Эшиктен чыга бергенимде Абдылвахапка жолуктум. Ооба, Кудай-ай, жүрөгүм кабынан чыкчуудай катуу согуп жатты. Аябай таң калдым. Ал да мага дал ошондой таң калган сөздөр менен карап турду. Жылмая учураштым. Салам. Кандай кокустук. Ооба, чынында эле, деди ал дагы таң калганын жашырбай. Сага бир чай алып берсем болобу, дедим. Бир топко чейин көзүмө тик карабай, көзүнүн кыры менен жүзүмдү гана карап жатты. Рахмат. Ичимдик саткан жайларда аябай эле зарыл болмоюнча чай ичпеймин. Бирок азыр ичкендей болуп калдым, ишениңиз, деди. Анан ал узап бара жатканда жүрөгүм бир башкача согуп жатты. Билбейм, ал эмнени каалап жатты. Кар дагы эле жаап жатты. Үйүбүздүн алдына келгенимде эми күн сайын Софиге барып зыярат кылып турам деген чечим кабыл алдым. Софи жөнүндө мурда айтып бергем. Ал өзү кара тору кичинекей кыз. Мектепте аны шылдыңдап мазакташкан экен. Эмне үчүн баары аппак, а мен карамын. Күндөн коргоном, жүзүмө самын көп сүртөм, бирок аппак боло албай жатам. Балким ылайга жуунсам аппак боломбу деп аябай ыйлаптыр. Анын бул абалы мени абдан кайгыга салды. Карачы берекем, ак бермет да, кара бермет да баалуу. Биз ак берметтер, силер кара берметтер. Силердин өлкөгө бир ак бала барса, ал дагы баары кара, мен эмне үчүн акмын деп ыйлайт. Сен абдан татынакай кызсың, ишен. Канчалык сүйкүмдүү экениңди сөз менен айтып бере албайм, деп жубатууга аракет кылдым. Ал буга чындап эле ишенди. Өзүн бактылуу сезип калды. Сүйүнгөнүнөн мойнума жабышып көп кучактап турду. Бир жаш кыз катары кайгыга баткан адамдардын кайгысын жүрөгүм менен сезип, өз мойнума алгым келбейт. Бирок боорукер, кайрымдуу чоң энемден үлгү кылып чоңойгом. Андыктан бул сезим мени өзүнө тартып турат. Кимдир бирөө кайгыга батып турган болсо, дароо анын көңүлүн алып, маанайын көтөргөнгө аракет кылам. Атам телефон менен сүйлөшүп жаткан. Телефон ортоңку залда болчу. Ал сүйлөшкөндө биз жанына жолотчу эмес, сыртка чыгарып жиберчү. Бул мени таң калтырчу. Ошондон кийин анын телефон сүйлөшүүлөрүн тыңшоого өттүм. Баардыгын түшүнбөсөм да, айрымдарын аңдап калар элем. Түшүнгөнүм боюнча, кийинки жылы бул жыйын Англияда болот экен. Андан кийин ал жерде 10 жылдан соң Туркияда өтөт эмиш. Бир күнү ачыкка чыгат дешти. Ошондо мындай сүйлөшүүлөр жашыруун болбой калат экен. Баарына ачык айкын айтып турушат эмиш. Апам алып келчү тамакты күтүп отуруп, угуп калгандарымды кайра эстеп, эмне болуп жатканын түшүнүүгө аракет кылдым. Атам кандай тымызын иштерди жасап жатканын аңдаганга далалат кылып жатып, диванда уктап калыпмын. Корккон абалда күтүп жаттым. Атамдын кишилери биринен сала бири келишти. Өздөрүн тааныштырышып жатты. Анан дароо сөзгө түштү. Мен болсо бир жагынан кызууга, бир жагынан тынчсыздануу менен аларды тыңшап отуруп кара терге түштүм. Отурган жерим залдын сахнасындагы отургучтун алды болчу. Өтө тар жер. Ал жерде мен залдагы кишилерди көрүп турдум. Бирөө чыгып сүйлөдү. Так башымдын үстүндө сүйлөп жатты. Калгандары болсо толук көңүл коюп угуп жазып жатышты. Атам эң алдыңкы орунда отуруп, улам чыгып сүйлөгөн кишилерди абдан кунт коюп тыңдап жатты. Расмий өкүлдөрдүн бири мен түшүнбөгөн нерселерди айтты. Караңыз, мырза, ал киши Англиядан келгенин айткан. Ал сынактар уюштурулуп, көп сыйлыктар берилүүгө тийиш. Анткени адамдар сыйлык берген кишиге кул болууга да ыраазы болуп калат, деп кайталап жатат. Анан ал кантип эле арабызга кирген тыңчы болуп калсын. Атам бир азга экинчи тарапты угуп турду да кайра бийик үн менен жооп берди. Ал мусулмандардын тыңчысы эмес. Алар бизге тыңчы жиберишсе да ийгиликке жетпейт. Мен ушундай деп ойлойм, бирок жаңылып жаткандырмын. Албетте, мырза, ишенем. Бардык диндер жоголот, көп сыйлыктар берилет, жылаңач сүрөткө түшкөндөр макталып таңазаланат. Элди жылаңачтыкты кадимки көрүнүш катары кабыл алууга үйрөтөбүз.
көпчүлүктүн алдында чечинген аял жөнүндө жүрөктүүлүк менен чечинди деп гезиттерибиздин кеңири макала жазылат. Ачык айкын жашоо образын, ичкиликти жана кумар оюндарын даңазалайбыз, элге жагымдуу кылып көрсөтөбүз. Бул болсо жарнамалар аркылуу жүргүзүлөт. Анткени элди көндүрүү деген чоң чеберчиликти талап кылат. Мындан тышкары дин адамдарын да колго алабыз. Динден чейинген дин кызматкери заманбап өнүккөн аң сезимдүү адам катары көрсөтүлөт. Ага кеңири мүмкүнчүлүктөр берилет. О жараткан, бул эмне деген кара ниет иш? Мындай ыплас пландарды шайтан да ойлоп таба албайт го. Бул жыйындан чыккандан кийин дүрбөлөңгө түшүп апама бардым. О апа, эмнелерди укканымды билсең гана. Атам ким? Кимге кызмат кылып жатат түшүнгөн жокмун, бирок дүйнөгө белгилүү бир уюмдун мүчөсү экенин аңдадым. Түшүнгөнүм бир гана нерсе. Дүйнөгө үстөмдүк кылгысы келген күчтөр атамды башкарып жатышат. Бул топ динге каршы туруу боюнча укмуштуудай ыплас күч экен. Дин биринчи Европадан жоголсо, андан кийин мусулман өлкөлөр бизди ээрчитешет. Ислам менен менин ишим канча? Аны мусулмандар ойлонсун. Бирок христиандык тууралуу биз ойлонушубуз керек. Апа, биздин динибиз үчүн абдан кайгырдым. Жүрөгүм сыздап кетти. Эртең сабак болбосо чиркөөгө барып күнөөлөрүмдү мойнума алып кечирим сурамакмын. Ыйса менен Мариямдын урматы үчүн айтам. Бул эмне деген арсыздык, апа? Эгер мен динден чыгып кетсем, атам мага да милдет берет имиш. Анын тапшырмасын аткарат белем. Жарайсың кызым менин, Тереза эне сени колдосун. Ошол замат башыма бир ой келди. Атам эмне иштерди кылып жүргөнүн билүү үчүн анын иштерине аралашым керек болчу. Ага жетиш үчүн болсо, мен анын сунушун кабыл алгандай түр көрсөтүшүм жетиштүү эле. Бул оюмду апама айтып көрдүм. Апаке, караңызчы, кандай идея келди башыма. Атамды алдап, мен да чиркөөгө каршы иштейм деп ишендирели. Мен да атеист болдум деп атамды көндүрөйүн. Эмнеси болсо да бардык сырларын дароо эле айтып коюшпайт. Ошентсе да алгач үстүртөн гана пландарын бөлүшкөнү дагы биз үчүн пайдалуу болот го. Ай жаным Мариям, сени мен сыймыктанам. Чоң миссионер болосуң сен. Мен ишенем. Чиркөө сени татыктуу баалап. Бирок чын айтчы, чалгынчылык сенин колуңдан келет деп ишенесиңби? Албетте апа, сиз тынч болуңуз, көрөсүз, мен атамды ынандырам. Ошентип чечим кабыл алдык. Эми мен атама динден алыстаганымды айтып, анын ишенимине ээ болууга аракет кылам. Айрым адамдардын жүрөгүнө динчил кезинде кире албайсың, бирок динден алыстаган соң кирүү оңой болуп калат, тилекке каршы. Бир жума өттү. Биз бул маселени дин кызматкери менен да талкууладык. Ал мындай аракетибизге абдан ыраазы болду. Күн сайын атама динден алыстаганым тууралуу жаңылыктарды айтып турдум. Ошол эле учурда университетке да барып келип жүрдүм. Бир күнү Ханс экөөбүз сейилдеп жүрүп капыстан парктан атам менен жолугуп калдык. Атам экөөбүз бирге көргөнүнө аябай кубанып кетти. Мария, билесиңби, бүгүн Ханс менен жолугуп жатканың үчүн атеизмге жана замандын көз карашына, башкача айтканда секуляризмге ыраазычылык билдиришиң керек. Эгер сен динге берилген кыз болгонуңда Ханс менен бул жерде жүрбөйт элең. Ата, эми бул да кайдан чыгып калды? Албетте, атама силер ушул эркиндик менен миллиондогон балдарды атасыз калтырдыңар деп айта албадым. Кел кызым, ушул паркта отуруп бир аз сүйлөшөлү. Фанаттык көз караштарды толук ташта жана атеист болгонуң үчүн эч качан өкүнбө. Өкүнбөйм, бирок мен динсизмин деп айтуунун өзү эле мени чоочутат. Бирок көнүп кетем го. Динсизмин дебе, кызым. Атеистмин деп айт. Атеистмин деп айтсаң болот. Атеизм менен динсиздик негизинен окшош, бирок атеист деген сөздү динсиз деп түшүнбөйт. Акыл менен жашайбыз, берекем. Атамды угуп отуруп, бул дүйнө кантип динден узак калып баратканын түшүнүп, ичимден таң калдым, чоочудум. Биз Кёлндогу Дом деген чиркөөгө жакын жайгашкан паркта отуруп сүйлөшүп жаттык. Карачы кызым, христиан дининин түп нускасы деп айтып жүрүшкөн 300 жыл мурун Инжилде бир аялдын жигит менен сүйлөшүшү, сендей болуп эркек менен сейилдеши таптакыр адаттагы көрүнүш катары каралчу эмес. Саналганы мындай турсун, андай кылгандарга коркунучтуу жаза берилчү. Аял киши күйөөсүн жек көрүп турса да, католик ишенимине ылайык аны менен ажыраша албайт болчу. Билесиңби, Инжил боюнча жесир аялга үйлөнгөн киши зына кылган болуп эсептелет. Көрдүңбү, христиандыкта кандай кысым бар, кызым? Эгер сен бул диндин ар намыс түшүнүгүн билсең, Инжилди эч ак эле таштап кетмексиң. Атам мени динден алыстатканына кубанып,
сүйлөп жатты. Атеистик көз караш, башкача айтканда заманбап көз караш, дин философиясындагы ошол жоромолдордун баарын кыйратып салды. Эгер сен бүгүн кыз-жигит мамилесин нормалдуу кабыл алсаң, мен да сенин мындай абалыңа ыраазы болуп жаткан болсом жана сага мажбурлап эч нерсе таңуулабасам, мунун баары динсиздик философиясынын аркасында мүмкүн болду деп билишибиз керек. Башкача айтканда, бул биздин цивилизациялуу заманбап прогрессивдүү болууга карата жасаган кадамыбыз. Дүйнө жүзүндө дагы мына ушул көз карашты жайышыбыз керек. Түгүл бир күн келет, варварлардын мекениндеги бетин жапкан мусулман кыздарды биз эч кийимчен абалда деңизге түшүрөбүз. Ушуга ишенип кой. Сөзсүз чечиндиребиз аларды. Эркектердин колдоруна бокал карматып коебуз. Баары сен сыяктуу болушат. Баштарында жоолук болбойт. Түгүл эч кийимсиз деле көчөдө баса турган болушат. Ошондой эле алар биз үчүн абдан маанилүү болгон мамилени да көрсөтүшөт. Кыз-жигит мамилесине каршы чыккан динди шылдыңдап сүйлөшө турган болушат. Бул ислам диниби, башкабы айырмасы жок. Атам алып келген жашоо системасынын чыныгы жүзүн мен ал күн келбей туруп эле ачык көрүп биле баштагандай болдум. Атам болсо менин ичимдеги күрөш тууралуу кабары жок. Сөзүн уланта берди. Кыз-жигит мамилесинде болгондор үйлөнгөн соң ажырашпайт экен дегендей сөздөр менен мага акыл үйрөтүп жатты. Мен аны куң коюп уктум. Бирок сыр алдырбай ишенимдүү түр көрсөтүп өз ролумду улантып жаттым. Бир убакта атамдын сөзүн бөлдүм. Атаке, күн өткөн сайын сенин бул ойлоруңду чындыгында ишенип келем. Мени эми атеист дейсең да болот. Ошол жыйындарга мен да барам. Чынын айтсам, Биллди кызганып жүрөм. Карачы, Ханс да сага менден жакыныраак болуп калды. Атамдан атеизм дүйнөгө миллиарддаган атасыз балдарды алып келүүдөн башка эмне калтырды деп сурайын дедим. Бирок дароо бул оюмдан баш тарттым. Бул оюнду уланта билишим үчүн сабырдуу болушум керек эле. Атам менин мындай мамилеме ыраазы болгонбу мактоо сөзүн жаадыра баштады. Азаматсың, акылдуу кызым. Сенин бир күнү чындыкты түшүнөрүңгө ишенгем. Болгону азырынча аял кишилерди жыйынга кабыл албай жатабыз. Бирок баардык керек болгон маалыматтар аларга да берилет. Анын бул сөздөрү мага кызыктай сезилди. Каршылык көрсөтпөгөнүм менен жүрөгүнө ишеним пайдубалынын алгачкы таштарын кынатып койдум. Кечинде апама кубануу менен болуп өткөндөрдү айтып жаттым. Жетишип жатабыз, апа. Аз да болсо ийгиликке жетишип жатабыз. Атам мага катуу ишене баштады. Христиан дини үчүн мен кандай иш болсо да жан дилим менен аткарам. Атамды жан дилим менен берилип угуп жатам. Бул мен үчүн рахат тартуулап жатат. Сен менен канча сыймыктансам да аз, кызым. Ыйык Тереза эне сени колдосун. Ыйык Мариям сага жар болсун. Атаң болсо тозоктун отуна чөмүлгөндө баарын түшүнөт. Бул жашоосуна абдан ыраазы. Күн сайын эжеси динден алыстап баратат деп ишенип, эркин дүйнөгө кош келдиң, Мария деп калчу. Ал эркин дүйнө жаштарга кандай коркунучтуу тагдыр даярдап жатканын түшүнө элек болчу. Бир күнү Ханс капысынан пайда болду. Тынчсыздангандай түрү бар эле. Эшикке чакырып калды. Абдан толкунданып жатты. Мария, мен Америкага барууга аргасыз болуп жатам. Учактан кечигип калам. Коштошууга келдим. Мен бул жаңылыкка абдан кайгырып жаткандай түр көрсөтүп, эмне болду? Бул Америка кайдан чыга калды деп сурадым. Ал жиркеничтүү жылмаюу менен оозундагы сагызын шартылдата чайнап, капаланба жаным, мен кайтып келгенче бир түрк аюусун таап ал да көңүл ач. Мага денең менен кыянат кылсаң болот, бирок жүрөгүң менен чыккынчылык кыла турган болсоң кечирбейм, деди, камырабай туруп. Динсиздиктин арты менен ушундай жоруктарды актаган жаңы философия пайда болду. Жүрөгүң менен чыккынчылык кылба. Дене чыккынчылыгы маанилүү эмес. Мен шок абалга түштүм. Бул кандай аң сезим, кандай акыл, кандай логикага туура келет. Таң калганымды жашырбай сурадым. Кандайча? Сен жокто мен башка эркек менен болуума уруксат бересиңби? Анын жиркеничтүү күлкүсүн сүрөттөө мүмкүн эмес. Ха-ха-ха. Эмне үчүн болбосун, Мариям? Чыккынчылык жүрөктөн башталат. Жүрөгүң менен мага чыккынчылык кылба. Мен ошого гана чыдай албайм. Мен да сага жүрөгүм менен чыккынчылык кылбайм. Көңүл ачабыз болгону. Мен 100 кыз менен жолуктум дейли. Бирок жүрөгүм сага таандык болсо чыккынчылык эмес. Эмне? Менден кийин жаш кыздар менен. Анан калса жүрөгүм мага таандык болот. Бул эмне деген шумдук?
Кыздар менен көңүл ачып жүрөгүңдү таза кармайсыңбы деп кыйкырдым. Капа болбо жаным. Эгер сен ушунчалык капа болсоң, анда кыздар менен көңүл ачпайм. Балким гомосексуал болуп калам. Америкада бул деле көп кездешет. Муну уккандан көзүм караңгылап, жүрөгүм айланып чыкты. Сөз менен түшүндүрүүгө мүмкүн эмес абалга түштүм. Анан үнүмдүн жетишинче кыйкырдым. Жогол, сени көргүм да келбейт, Ханс. Жогол да мындан ары көзүмө көрүнбө. Дагы эмне болуп кетти? Намыс деген сөз эсиңе түшүп кеттиби? Же эмне өзүңдү ыйык сезип монашкага айланып бара жатасыңбы? Дүйнө өзгөрдү, Мария. Биз азыр заманбап, секулярдуу, демократиялуу дүйнөдө жашап жатабыз. Артка кайтарууларга, эски түшүнүктөргө эми жол жок. Көзүңдү ач. Биз түрк жигити менен болуп турсаң эмне болмок эле? Биздин дүкөндө иштеген түрк жигити дайыма сени менен тааныштырып коюмду суранат. Кааласаң мен келгече ал жигит менен болуп тур. Акчаларын өз өлкөсүнө жөнөтүшпөсүн. Аны маанайын көтөрүп кой. Ар түнү бир клубка ээрчилип кет. Ошентип көңүл ачасың. Ошол эле учурда анын акчасы да өзү туулуп өскөн жерге эмес, биздин өлкөдө кала берет. Мындай кызмат жаманбы? Ханстын адамгерчиликсиз ыплас жүзүн биринчи жолу ушунчалык жакындан көрүп жаттым. Ошондой эле динсиздиктин мынчалык ачуу, мынчалык оор көрүнүшүн дагы. Ар бир динсиз Ханс сыяктуу болот деген ой албетте жаңылыштык. Бирок Ханс кайсы динден болбосун, эгер чындап эле бир динге ишенген адам болгондо, мындай эркин сезип, мынчалык жапайычылыкка бара алмак эмес. Мен артка кетигинчиктеп кыйкырып жибердим. Жогол, сен дагы эле бул жактасыңбы, чочко? Сени көргөндөн көрө жыланды көргөн артык. Мындай агымдын атын эркиндик деп атоого болбойт. Бул айбанчылык, ыпластык, бул дегенерация. Сага эч качан турмушка чыкпайм. Ханс кеткенден кийин бакчага чыктым. Катуу шок абалында болчумун. Өзүмчө кооранып жаттым. Динсиздик. Ооба, Хансты бул абалга алып келген динсиздик эле. Каргыш дейсиң сага динсиздик. Атеизм деген ат менен келген бардык баалелерге каргыш дейсиң. Бир аз ыйлагандан кийин гана өзүмө келе калдым. Демек, эгер мен ага турмушка чыкмак болсом, баары бир ага таандык боло алмак эмес экенмин да. Ал мени бир буюмдай көрөт экен, айбан десе. Мен үчүн ал түн абдан оор өттү. Эртең менен университетке кечикпеш үчүн чай дагы ичкен жокмун. Окуу жайдын ашканасынан бир нерсе жейм деп ойлодум. Кадимкидей суук түшүп калган экен. Машинамды араң жүргүзүп жолго чыктым. Жолдо баратканда Абдулвахаптын сөздөрү менен атамдын кылган иштеринин ортосунда кандай байланыш бар экенин ойлонуп, кайсынысы чындыкка жакын экенин акыл таразасына салып жаттым. Биз бүгүнкү акыбалыбызга чындап эле мусулмандарды эзүү менен жеттикпи? Айрыкча Англия менен Франция. Алар өз бийлигин алардын каны менен, алардын жаны менен куруп алыштыбы? Ушуларды ойлонуп бара жаттым. Бир убакта христиандарга жан тарткан кандайдыр бир сезимдерге туш болдум. Өзүмө өзүм катуу үн менен айттым. Ошол мусулмандарга деле анчалык бейкүнөө эмес. Аларды жок кылуу үчүн 3 жолу крест жортулдары уюштурулган эмеспи? 3 жолу аларды жок кылгыбыз келген эмеспи? Ошол эле учурда кайра бул оюмду токтоткон ыйык китептин сөзү эсиме түштү. Душманыңды сүй, дебейби ал китепте? Андай болсо крест жортулдары менен душманыңды сүй деген ураанды кантип бири-бирине шайкеш келтире алабыз? Ушундай ойлор жүрөгүмдү өйүп канааттандырарлык бир жооп таба албай душайман болуп жаттым. Эмнеге биз аларды эзүүнү каалайбыз? Карама-каршы ойлор менен алышып жатып, Абдулвахап турган аялдамага жетип калдым. Бул жолу Абдулвахап жалгыз эмес эле. Ал жанында бир эркек менен бирге автобус күтүп жаткан экен. Аларга жакындап барып токтодум. Келгиле, түшүп алга. Бара турган жериңерге мен жеткирип коеюн дедим. Абдулвахап бир аз тартынып, чоң рахмат, Мария. Биздин автобус азыр келип калат, деди. Келиңиз, коркпоңуз, досуңуз да кошо келсин. Эки жигитти зордоп машинама салып алдым. Экинчи жигит абдан жылуу маанайда учурашып, сылык түрдө мага кайрылды. Сен белең, Мария, салам. Ошондон бери мен сени издеп жүргөм, үнү тааныш угулду. Дароо анын жүзүнө бурулуп карадым, тааныдым. Эстедим, атың Мехмет беле? Түркиялык эмес белең? Бирок англисчең абдан жакшы болчу, дедим. Эс тутумуң окмуш күчтүү тура. Бирок бизди да бир да жолу издеген жоксуң. Билесиңби, ошондо сен мени өзүңө тартып алган окшойсуң. Күндөр бою, жумалар бою сени эңсеп жүрдүм. Ордуман тура албай жатып калдым.
Анын мындай тамашага салып ачык сүйлөгөнү бир аз ыңгайсыз абалга калтырса да негедир жагып жатты. Эмнеге? Биз экөөбүз анчалык жакын да болгон эмеспиз да. Ооба, бирок сага түшүндүрө албай турган бир сезим болду. Вахапка көз жибердим, кызганып жатабы деп. Бирок эмнеге кызганмак эле? Өзүм эле түшүмөл ойлорго баттым. Мехметтин мага болгон көңүл буруусу мени издеп жүргөнү аябай таң калтырды. Колдон келбеген кандайдыр бир ички сезим менен Мехметке жакындай түшкөнүмдү байкадым. Бирок кызыгы, Мехметке мен Вахапты издеп жаткандай болдум. Ал мага Абдул Вахаптын көчүрмөсүндөй сезилди. Вахап дароо теманы өзгөрттү. Каякта жашайсыз? Борсто. Бир учунда силер менен, бир учунда биз. Мехмет мени тиктеген бойдон катып калды. Көзүм менден албай жатканын күзгүдөн байкап жаттым. Анан күндөлүгүнө мен тууралуу эмне жазганын айтып берди. Ошол күнү Мехмет мени менен жолугууну каалаганын айтты. Макул болдум, себеби Мехмет мага мурда эле жагып калган. Анан дагы бир көргөндө эле мынчалык катуу ашык болгон адамды биринчи жолу көрүп жаттым. Мен үчүн санаа тартып, саргарып ооруп, төшөккө жатып калган кишини биринчи жолу жолуктурдум. Жума аягында жолуктук. Мени аябай жактырарын айтты. Бирок менен уланды. Сен католиксиң, мен динди бекем карманган католик менен үйлөнө албайм. Сезимдериң менен да ойногум келбейт. Сага катуу ашык болуп калдым, чынында эле. Эми эмне кыларымды да билбей турам. Мехмет, суранам, көңүлүң чөкпөсүн, биз жөн гана дос катары кала берели. Же сен да Вахап сыяктуу ашынган эмессиңби? Вахап жакшы дос, бирок менин чыныгы жолумду билбейт. Ачык сүйлөшүүгө убакыт болгон жок. Өзүң жөнүндө бир аз болсо да айтып берчи, Мехмет, өлкөң, үй бүлөң, максатың, көз карашың жөнүндө. Менин өлкөм кайрадан түптөлүүдө. Таптакыр башкача өлкө болот. Адам укугун урматтоо, адилеттүүлүк, теңдик, заманбап ой жүгүртүү. Баары башкача болот менин өлкөмдө, менин келечегимде. Өлкөмдүн ушундай пайдубалын түптөөдө бир пайдам тийсин деп аракет кылып жүрөм. Бир келип Туркияны көрсөң таң каласың. Кыял десең да болот, түш десең да болот. Биз дүйнөдө али кездешпеген улуу иштерди жасап жатабыз. Болгондо да кыска убакытта. Мехмет айтып жатканда дароо эле Туркияны көргүм келди. Ал таптакыр башкача, бир тартип, жаңы дүйнө, көз карашы тууралуу айтып жатты. Менин көңүлүмдү баары ээлеп алган бир суроо болду. Кызык, Мехмет мурда кимдир бирөөнү сүйүп жүргөн эмес беле? Анан бул суроону да сурадым. Жок экен. Ал мага көп комплимент айтты. Мени көргөндөн бери жаңыдан туулгандай болуптур. Вахапты жакшы көрсөм да Мехметке көңүлүм түшүп калды. Мен ушундай туруксузмунбу билбейм, түшүнбөдүм кыскасы. Софи менен Селинге мүмкүнчүлүгүм болгон сайын сүйлөшүп турам. Бул жолу да барып жолуктум. Кандайсың, кара берметим? Көрүшпөгөнүбүзгө көп болду го, деп эркелете сурадым. Мени көргөндө колун жая тосуп, маржандай тиштерин жылмая көрсөтүп, анан кайра кайталап күлүп жатты. Мен кара берметмин. Эми кара түстөмүн деп капаланбай калдым, деп апасы да кызын коштоп ыраазы болду. Демек кайгы тарткандарга үмүт берүү натыйжа берет тура. Арадан бир нече жума өттү. Жекшембиде өткөрүлгөн жыйын белгисиз себептер менен артка жылдырылды. Мен эми күн сайын Мехмет менен чогуу барып келчү болдум. Ага жакшы эле көнүп калган экем. Абдулвахапты жылуулук Мехметте жок болчу. Бирок жүрөгүм мен өзүмдү ынандырып койгом. Аны көрбөстөн тура албайм. Бирок анын оюн так түшүнө алган жокмун. Түшүнгүм да келген эмес. Ал мага ашык да, анын ошол махабаты мага жетиштүү. Бирок ал мусулман. Бул мага оор. Мехмет мени аябай жакшы көрөрүнө толук ишенип жүрдүм. Ошондуктан кайгым ошол сүйүүнүн ичинде жоголуп кетчү. Бул жөн эле жакшы көрүү сезими эмес эле. Ал мага ашык болчу. Анын бул ашыктыгы менде ага карата өзгөчө кызыгуу пайда кылды. Бирок арабызда чоң тоскоолдук бар. Дин маселеси. Мен динге берилген католик кызга үйлөнө албайм дегени эсимден кетпейт. Демек анын оюнда мага үйлөнүү ниети бар. Эми ал католик болушу керек, же мен мусулман болушум керек. Бул абалга чыдай албай апама айтып бердим. Акылыңдан адаштыңбы, мусулман болоюн дейсиңби, деп катуу ачууланды апам. Сүйүү деген ушул апа, мусулман болом деп ким айтты сага? Мен аны христиан кылам, бирок кандай жол менен болот, азырынча билбейм, дедим өзүмө ишенген түрдө. Андай болсо жолуңдан кайтпа кызым. Жер жүзүндө бир мусулманды христиан кылганда өткөн бакыт барбы? Жөөттөр менен буддисттер
менен кайсы жерде болбосун сүйлөшүп бир пикирге барууга болот. Бирок мусулмандар мындайга баш ийбейт. Ай жек көрөм мен аларды. Кызым, көрсөтчү мага өзүңдү, Мехметти. Христиан кыл, жеңиш биздики болсун. Эч кабатыр болбо, апа. Мехметти сөзсүз христиан кылам. Анан үйлөнүү тоюбузду чиркөөдө каттайбыз. Мехмет тууралуу кыялдарымдын баарын ага турмушка чыгуу жөнүндө эле. Эми мен үчүн Мехметсиз бир мүнөт да өтпөй калган. Сени бактылуу кылам, Мари. Сени кыялдарымдагы өлкөгө алып кетем. Биз өзүнчө бир жаңы дүйнө курабыз, деп жүрдү Мехмет. Мунун өзү эле үйлөнүү сунушу болчу. Эми мен Мехметтин сүйүүсүнө биротоло ишенип калдым. Мехмет мага ашык болчу. Биз бир өлкөгө болгон саякатта таанышкан элек. Эгер сага үйлөнбөсөм өлөм, жашай албайм. Бирок арабызда тоскоолдуктар бар. Алар биздин бир болуубузду каалашпайт дечү эле. Ошентип бул жолу да биз бирге басып жүрдүк. Бүгүн чиркөөгө да барган жокмун. О Кудай, мен эмне деген тентек кыз болдум. Биринчи эле күндөн анын айтканына макул болуп жатам. Жок, Мехметке мындай жеңилдикке жол бербешим керек. Бир маалда саатты сурадым. Андан кийин шашыла. Мехмет, тезинен чиркөөгө барышым керек. Жыйынга жетишим керек. Сен да мени менен чогуу барасыңбы? Мени сырттай машинеде күтүп турасың. Албетте күтө берем, Мариям. Кааласаң мен да чиркөөгө кирип силердин жыйынга катышайын, деди. Сүйүнгөнүмдөн жинди болуп кетейин, дедим. Кыйкырып жиберейин деп өзүмдү араң кармап калдым. Дароо акыл эсимди жыйып өзүмдү токтоттум. Сабыр кылышым керек эле. Анын чиркөөгө баруусу мен үчүн эч кандай мааниге ээ болбогондой көрүнүшү керек эле. Албетте, сен үчүн да бир жаңылык болот, дедим. Токтоо. Чогуу чиркөөгө бардык. Мен ырдалып жаткан диний ырларды уккан да жокмун. Менин акыл оюмдун баары Мехметте болчу. Бүт дүйнөмдү Мехмет ээлеп алган. Абдулвахапты эстесем да кайра унутуп койор элем. Анткени менин андан эч кандай үмүтүм жок. Ошондуктан аны эсимден чыгарып салуу оңой болчу. Айрым учурларда ашыкча эле кетип, христиан болгонума карабастан өзүмдү мусулмандай алып жүргөн учурларым да болду. Кечинде үйгө баргандан кийин болгон окуяны апама айтып бердим. Апам аябай сүйүндү. Сенин биринчи жолу ашык болгонуңду көрүп жатам. Кудай кааласа жүрөгүңдү сүйүнткөн адамга жетесиң, деди. Сен да сүйгөнсүңбү, апа? Менби? Мен да сүйгөм, бирок ал башкасын тандап кеткен. Билесиң го, биздин мезгилде эркектер бат-баттан аялын, аялдар бат-баттан эрин алмаштыра берчү. Ошондуктан көп деле ашык болчу эмеспиз. Дегенерацияга карабай мен сүйүп калгам. Апам айтып берчү, илгери батыш дүйнөсүндө мындай кыз-жигит сүйлөшүүсү деген жок болгон экен. Азыр заман башка. Канча жолу кызыгуу болсо да, андан кийин экинчи жолу башка адамга ашык болгон жокмун. Атаңа жолукканда гана мен экинчи жолу ашык болдум. Мен сүйүүгө анча деле маани берген эмесмин. Сен болсо сүйүүгө менден да көбүрөөк маани берип, өзүңдү кыйнап жатасың. Татып айт, кызым. Мусулмандар мындай сүйүүгө татыктуу эмес. Мен коркуп жатам. Эгер Мехмет христиан болбой калсачы, кээде ачууланам. Ушул